Мына бир топ эле бизнесмендер, жарандар, чет өлкөдөн келген жарандар жаңы телефонду алып келгенде каттоодон өтүш керек. Бүт баары макул дешти, мейли. 600 сом төлөш керек да ошол каттоого. Төлөгөндөн кийин каттоо жок дейт. Компанияны издесек дейт, компания чет өлкөлүк дейт, ошол каттоону кылган. Негизи бул жерде мыйзам долбоору каралганда, бул жерде айтылган, бул мамлекет кылат. Азыр чет өлкөлүк компания кылып атат. Россиядан бирөө келип, ошону кылып атышат да. Кайсы чечим негизинде, договор негизинде, тендер негизинде ошол кабинет министри ошолорго беришти. Ошону биз карап чыгайлы. Себеп бир топ эле суроолор пайда болуп калды да. Офисти издесек, офис жок экен биякта. Ким ошону каттоону кылып атат, ким каражатты жарандардан алып атат, түшүнүксүз болуп калды да. Мало того, что иштебейт алар. Жакшы иштебей жатышат да. Көзөмөлдө жок Кабминден. Ошону сураныч, биздин комитет ошону карап чыкса, кайсы чечим негизинде берилди ошол чет өлкөлүк компания бүт мобилдик телефондорду каттоодон өткөрүү боюнча. Анан биз ошону ачыкка чыгарайлы. Ким аларга берди, и кантип ошол компанияны тандашты. Эмнеге аларда офис биякта жок. Рахмат.